Мына азыр биз Кыргыз мамлекеттик циркине караштуу ушул цирктин балансындагы ушундай 4 кабаттуу мейманкананын жанында турабыз. Ушул мейманканада учурда ушул Кыргыз мамлекеттик циркинин директору Курмангазы Исанаев тарабынан менчиктелүүгө аракет жасалып жатканын ушу айрым артисттер айтып чыккан. Мына ушул боюнча биз азыр Кыргыз циркинин 80-жылдардан берки артисти Мурат Акматов агабыздан маалымат алабыз. Саламатсызбы? Ушул мейманкана жөнүндө эмне маалымат айта аласыз? Бул мейманка биздин цирктин гостиницасы да. Илгери артисттер идея жашачу. Келген артисттер өзүбүздүн Кыргыз циркинин артисттери үйлөрү жок. Айылда алыс жакта жашагандар жашачу. Кийинки жылдардан баштап бул өзүнчө эле ушул үйгө эле көз салып эле калышты да. Баягы Бул кайсы жылы салынган дейсиз? Бул илгерки Союз учурда салынган, бул цирк салынгандан бери 80-жылдары. 76-жылы. Андан дагы улуу да. Канча орундук бул? 54 этаж, 57 же 54 комната бар. Ушу канча жылдан бери ушу жетекчилик тараптан менчиктелүүгө аракет көрүлүп жатат ушу? Мен баягы илгерки айткандай биздин директорубуз Жолдошбеков Таштан болчу да. Ал учурда баягы осуга ооп кеткен, анан тигидей мындай бул деп эметип ачкан. Бирок андай эмес. Ал башында ошондой болуп баратып эле, анан кайра государствого баягы менчиликтен баягы кайра государствого возврат болгон. Просто бул азыркы директор Исанаев ошонун жолуна түшүп эле, бирок башкача подход кылып, башкача кылып ошо менчикке аракет кылып атат да. Даже ушул биздин цирк менен гостиница бир организация болгон, суусунда, светиндагы биздин организациядан эмес, Министерство культуры төлөйт да. Бирок отдельно документ жасап, разрешение госимуществодан, анан бул мэриядан өзүнчө разрешение алып, сууну өзүнчө төлөйбүз, бул өзүнчө болуш керектиги бул деп туруп ошондой документтери бар да. Ошондой кылып баягы бөлүш керек болчу да цирктен. Бир целый эмени өзүнчө кылып бөлүш керек болчу да. Анан мен дагы мына циркте канча жылдан бери иштеп келатам. Мына 2 жылдан бери комиссияда болчумун да. Состав комиссия жанагы өзү состав этет экен 17-жылы комиссияны. Өзү түзгөн да. Ушул үй баягы захватчиктердин бошотулгандан кийин өзүбүздүн специалисттер кирсин, ошону комиссия туура чечип, туура кабыл алсын деп. Бирок ал комиссияны мен канча айттым, ал комиссия болгондон кийин баарын туура кабыл алышыбыз керек. Ар бир үй барбы, жокпу, малоимущий деген бар, анан кийин специалисттер деген бар деп түшүндүрсөм, булар болсо баягы каалаган баарын эле киргизип эле, анан өзүнүн мындай жакын эмелерин эле киргизип эле ошого алып келди да. Азыр деле ошондой адамдар жашайбы? Азыр арасында бар, баягы өзүбүздүн жашаган артисттер аз. Көпчүлүгү Бул жерде эмне көбү мына терезесин баарын бүктөп коюптур. Бул жерде эмне көпчүлүк комнаталар колдонулбайбы, жашалбайбы? Биринчи, экинчи этажды болсо бул өзүнчө ремонт кылам, өзүнчө фирма тендерге эметип туруп фирма аркылуу жасаттырам деп, же болбосо өзүнчө бусам, анан кийин 9 этаж кылам деп ошондой аракет кылган да. Андан кийин өзүнчө тендер утуп, анан өзүнчө цирктин ичинде өзүнчө жанагы коммерческий отдел возглавлять этем. Ошол коммерческий отделго өзүнчө оодуруп туруп, анан кийин ушу менен колдоном деп ойлогон да. Демек баягы сиз айтып атпайсызбы, мурунку директордун учурунда да ушундай аракеттер болгон деп. Биздин маалыматта ушу Жолдошбеков Таштан агабыз ушу 88-жылдан 2004-жылга чейин директор болгон, жаңылбасам. Туура. 16 жыл. Бул киши Курмангазы Исанаев 2004-төн бери болуп келатат, 14 жылдан бери. 14 жылдан бери. Баягы эгемендүүлүк алгандан бери эле ушул 4 кабаттуу мейманкананы менчиктештирүү аракети ишке ашпай келатыптыр да. Ишке ашпай келатат да, ушундай. Андан башка дагы бул өзүнчө дагы приказ чыгарды да. Ошол комиссияны жоюп салыш керек. Көп жалаба болуп атат. Анан ошол комиссиянын решениясын жокко келтириш керек деп приказ чыгарган. И ушул гостиницанын
өзүбүздүн специалисттер, өзүбүздүн кишилер киришкенде мен өзүмдүн правомду өзүмдүн артыма коюп ошо өзүм решать этем деп туруп приказ чыгарып. Бекер жашашабы эми артисттер ушу? Бекер жашабайт артисттер суусуна светине акча төлөшөт. Башка Андан төлөбөйт. башка дагы булар өзүнчө документально даярдап ачкан квадратный метрин эсептеп туруп дагы өзүнчө төлөп Квартплата. Квартплатасы. Ушул мейманканадан башка да жерлер бар беле? Ошолорду Илгери эми Кара-Балтада бир 60 гектардай жери бар болчу. Баягы подсобный хозяйство депчи. Анысын дагы биз билбейбиз. Эмне болуп болгон, кандай болуп кеткен. Баарын эле баягы таштангалы мурунку директорибизге эле ошо жала жаап эле ошо менен. эми ал кишинин көзү өтүп кеткен да. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Жала жабуу оңой болуп атат да. Ал ошол оңой болуп атат да ошон үчүн. Ал өзү тирүү болсо, ал өзү деле ошол көп нерсени түшүндүрүп айтып бермек. Ушу мейманкананын аркасында да ушу жерлер бар болчу, сатылып кеткен деп Ал атпайбы? дагы сатылып кетти. Ушуну көрсөк болобу ушу? Көрсөтө аласызбы ошо жерди? Көрсөк болот. Уже буну бирөөгө бериптир. Биз билбейбиз. Бул өзү каалагандай эле кылып атат. Бул жаңы эле ремонт болгон Жаңы турбайбы? ремонт болуп ичинде эметип атыптыр. Буга чейин тигиндей эле тосулуп турган да. Ушундай эле жөн эле уй сарайдай болуп эле тосуп эмесин баарын жаап койгон. Мына биякта дагы жаңы салыныптыр терезелер. Кимиси киргени, кимиси чыкканын биз дагы билбейбиз. Комиссияны жоюп салды дагы өзү каалагандай уруп атат. Ушак киришип киргени ушу. Мына алакпал ушул гостиница. Бүт капкалар эмеси бар. Свет да жок го, бuyakta, жарык да жок. Бул жагы ачык. Биякта дагы бирөө эйлеп калыптыр. Эмесе эйлеп калганын белгисиз. Биякта киши жашайт. Биякта бирөө жашайт. Бүт эле эшиктерин жаап. 14 жылдын ичинде ушундай гостиницаны дебетесин көрдүңүздөр. Ушундай эле болуп жүрүп. Дем ушундай бөлмөгө эле зар болуп жүргөн цирктин артисттери бар да, ошолорго шарт түзүп кичине берсе болот да, туурабы? Берсе болот, бирок аны кылбай жатпайбы? Силер талап кылып атасыңар. Биз талап кылып атабыз. Ошон үчүн комиссияны жоюп салып туруп өзү каалагандай кылып атат. Телевизор. Мына ушул жер дагы циркке караштуу болгон турбайбы? Ушул жер дагы ошол циркке Бул караштуу. качан сатылып кеткен? Бул бир 10 жылдай болду го, 10-12 жылдай болуп калды. Исанаевдин убагында сатылып Ошол калды. убагында сатылып, ошол убагында бүтөмөсүн баары. Мыйзамдуу сатылганбы? Сизде кандай маалымат бар? Аны маалыматты билбейбиз. Азыр жеке үй салынып калган турбайбы бул жерде? Үй салынып, бирдемен айтсак эле баягы госимущество, анан өкмөттүн жерин мен кантип сата алам, анан тигинтем мынтем деп эле баарын жала салып эметип атат. Дагы эмне бар дедиңиз бул жерде? Гостиницанын артында дагы бир эме бар, жанагы лимузин центрдин эме офиси. Ал документсиз эле аренда төлөп коюп эле акчанын баарын чөтөлүп жатат да. Канча төлөшөт? Билбейт экен, бирок мындай сөз боюнча уккан айына 5000 сом төлөп коюшат болду. Канча квадрат жер ал? Ал ошондой эле бир комната жанагы. Бир комната. Келгенде эле бир комната. Ал бухгалтерияга эч жака кирештебей эле чөнтөккө салып коюш. Эми ал документтерин сурасаңар ошоктон балким бар. А бирок на самом деле жок эч. Азыр биз буяка кирип чыкпадыкпы? Ушу цирктин мейманканасындачы көпчүлүк эле цирктин артисттери эмес эле башка кишилер жашайт турбайбы? Азыр алар баягы комментарий бергенден качып кетишти да, бербей коюшту. Ошол болуп атат да биздики. Ошол биринчи экинчи этажды мен уккан боюнча биринчи экинчи этажды дагы башка бирөөлөргө берген го. Ошон үчүн комиссияны приказ чыгарып жоюп салды. Ошол комиссия жөнүндө ушуну тиги менчиктештирүүгө аракет кылып атканы жөнүндө маалымат ушу Маданият министрлигинде өкмөттө бар да. Алар билишпейби? Билбейт болуш керек, бирок аларга дагы биз өкмөткө дагы көп жерге дагы каттарды жөнөткөнбүз, бирок жооп жок эчтеке. Баары эле жабылып калып атат.
жоогу жок эле.